Жылдан жаз өзүнүн арулугун, сулуулугун тартуулап турган мезгил. Балдар, мен бүгүнкү сабагымды силердин маңдайыңар түгүлдүрүп, биздин уран менен баштагым келип турат сабакты. Андан эмесе биздин уран күн, ава, жана, суу биздин эң мыкты достор. Ооба балдар, чынында эле бул жашоону күнсүз, авасыз, суусуз элестетүү так кырметтүү эмес, балдар? Балдар, мен силерге табышмак айтып көрөйүн. Силер таап көргүлөчү. Ал көзгө көрүнбөйт, а бирок ансыз жашоо жок. Ооба балдар, туура. Аба экен, балдар. Балдар, аба деген эмне? Алия? Жашоо. Жашоо экен, балдар. Аба көзгө көрүнөбү? Кана эки жагын карап көрөйүнчү. Көзгө көрүнөт бекен? Жок. Көзгө көрүнбөйт экен аба, А балким элден кармап көрөйүнчү, ага кармалат бекен? Кана кармап көрөйүн. Кармалдыбы балдар? Жок. Демек, аба колго да кармалбайт экен, балдар. Балдар, билесиңерби? Ушул суроолорго так жооп бериш үчүн мен силер менен сыйкырдуу лабораторияга баргым келип жатат саякатка. Канакей, Шамал, бизге жардам бер. Мынакей балдар, угатасыңар балдар Шамалдын үнүн? Шамал да келет, балдар. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү досторум? Саламатчы. Мен силерге алыскы өлкөлөрдөн, мен силерди өзүңөрдүн лабораторияңарга, сыйкырдуу лабораторияңарга алып барганы келдим. Кандай эмесе балдар, жүргүлө баарыбыз чогуу сыйкырдуу лабораториябызга баралы. Андан эмесе балдар, Шамалдын жардамы менен сыйкырдуу лабораториябызга келип алабыз, балдар. Ордубуздан турабыз, Шамал менен коштошобуз, балдар. Мынакей көрдүңөрбү балдар, биз Шамалдын жардамы менен сыйкырдуу лабораторияга жетип алдык, балдар. Андан эмесе балдар, азыр биз силер менен абанын касиеттери жөнүндө билиш үчүн тажрыйбаларды жасамакпыз. Андан эмесе кезекти биринчи тажрыйбага берем, балдар. Андан эмесе балдар, алдыңарда турган желим баштыкчаларды көрүп турасыңар, балдар? Ана ошо желим баштыкчаларды алып, ана толтуңар, балдар? Балдар, карагылачы, кана кармап көргүлөчү, мунун ичинде эмне бар экен? Аба бар экен, балдар. Балдар, карагылачы, абанын өңү бар бекен? Жок, а балким ал кызылдыр? Жок. Балдар, карагылачы, келбети бар бекен абанын? Балким бул үч бурчтуктур? Жок. Демек, балдар, абанын келбети жок экен, өңү жок экен, балдар, акырын оозун ачып, жыттап көргүлөчү, балким жыты бардыр. Абанын жыты жок экен. Кана эми балдар, желим баштыкчабызды акырын барып таштанды салган. Биринчи тажрыйбабызда абанын өңү жок экенин, келбети жок экенин, жыты жок экенин аныктап алдык, балдар. Ал эми азыр кезекти экинчи тажрыйбага беребиз, балдар. Айланада бизди эмне курчап турганын билиш үчүн, балдар, биз силер менен алдыбызда турган көк баракчаларды көрдүңөр, балдар? Делпилдетип көргүлөчү, эмне сезип атасыңар? Шамалды сезип атабыз, балдар, көрдүңөрбү? Мен бизге делпилдегенде Шамалды сезип атабыз. Демек, балдар, аба бул Шамалдын эмнеси экен? Кыймылы экен. Кана акырын баракчаны алдыбызга коебуз, балдар. Балдар, айтыңарчы, бизге Шамал керекпи? Ооба. Керек, балдар. Шамал асмандагы чогултуп, ысык аба менен муздак аба бириккенде эмне жайт экен? Жамгыр жайт экен, балдар. Андан эмесе, балдар, биз силер менен экинчи тажрыйбабызда дагы бизди айлана чөйрөдө аба курчап турганын аныктап алдык, балдар. Андан эмесе, балдар, кезекти үчүнчү тажрыйбага беребиз, балдар. Үчүнчү тажрыйбаны жасаш үчүн алдыбызда турган мандариндин кабыгын көрүп атасыңар, балдар? Кана акырындан алып мандариндин кабыгын. Эмне жыттанып атат? Мандарин.
Мандарин. А биз кантип билдик мандарин жыттанып атканын, Давид? Мурдубуз менен. Демек аба аркылуу биз жыттарды сезет экенбиз, балдар. Эми мандариндин кабыгын салып, көзүбүздү жумуп отуруп көргүлөчү, балдар. Аз эмес силерге такыр бөлөк жытты көрүп жыттап, кана көзүбүздү жумабыз. Кана, эмне жыттанып жатат? Жок, кыргызча кандай эле түшүн? Эмнени жыты? Аба бизге ар кандай жыттарды сезгенге эмне берет экен? Жардам берет экен. Биз абанын жардамы менен ар кандай жыттарды билет экенбиз, балдар. Балдар айтпачы, ашканада апаңа таттуу бир тамак жасап жатканда, ашканага киргенде биз эмне дейбиз таттуу жытты? Жыттанып сонун жыпар жыттуу тамак жыттанып атат дейбиз, балдар. Ал эми балдар, таштандылардын арасынан өтүп бараткандачы биз кантебиз мурдубузду жап? Жагымсыз жытты дагы, таттуу жытты дагы биз мурдубуз аркылуу сезет экенбиз. Бизге аба жардам берерин аныктап алдык, балдар. Андан эмесе, балдар, азыр кезекти акырын алдыбызга тартып алып, балдар, табактагы сууларды. Балдар, түтүкчөлөрдү алып колубузга. Ооба, балдар. Акырын эми. Акырындап үйлөп көргүлөчү. Эми катуулап үйлөйбүз. Ооба, эми акырындатабыз. Балдар, эми токтоткулачы. Кана токтотобуз, балдар. Биз эмнени көрдүк, балдар? Боронду көрдүк. Шамалды көрдүк. Адамдар дагы дем алат экен, аба менен дем алган үчүн биздин демибизден чыкты, балдар. Кана түтүкчөнүн ордуна коебуз, балдар. Анан баарыбыз бени карагылачы, балдар. Демек, аба менен адамдар дагы дем алып жашайт экен, балдар. Балдар, андан эмесе, балдар, акырын мурдубуз менен дем алып деп оозубуз менен чыгарып көрөчү. Дем кирдиби? Көрдүңөр, балдар. Демек, биз аба менен дем алат экенбиз, балдар. Мынакей, балдар, биздин 3-чү аныктамабыз да бүттү, балдар. Андан эмесе, азыр, балдар, алдыбызда турган бөтөлкөнү көрдүңөр, кезекти 4-чү тажрыйбага беребиз. Алдыбызда турган бөтөлкөнү алып, балдар. Акырын оозуна коюп, ышкырып көргүлөчү, балдар. Үндү угатып, эгерде а десемчи. Балдар, кана бөтөлкөнү ордуна коебуз. Аба аркылуу биз эмнелерди угат экенбиз? Абанын жардамы менен. Үндү угат экенбиз. Боронду, шамалды баарын биз үндөрдү, ар кандай үндөрдү, кубулуштагы үндөрдү биз аба аркылуу угат экенбиз, бекзат. Демек, бизге аба жыт сезгенге, үндөрдү укканга жардам берет экен, балдар. Туура айтамбы? Балдар, андан эмесе бир аз чарчадык окшойт, балдар. Акырын ордубуздан туруп, терметтик шамал вакты. Оңго, солго ийине. Жакырак, ырда, бире, акырын жерге түшүп. Мына, балдар, биз эс алып да алдык окшойт, Давид кана? Балдар, бакай, биз тажрыйба жасап, эмнелерди билдик? Абанын эмеси жок экен? Келбети жок экен, өңү жок экен, жыты жок экен. Бирок абанын жардамы менен умар биз эмнелерди билет экенбиз? Жыттарды дагы эмнелерди угат экенбиз? Үндөрдү угат экенбиз, балдар. Балдар, биз силер менен кандай аба менен дем алышыбыз керек? Таза аба менен дем алышыбыз керек, бекзат. Таза аба менен дем алышыбыз керек экен, балдар. Качан гана биз таза аба менен дем алганда биздин ден соолугубуз кандай болот экен? Чын болот экен. Биз оорубайт экенбиз, Умар? Жок, биз оорубайт экенбиз. Ден соолугубуз чын болот экен. Жаратылыштагы өзүнүн кооздугун, сулуулугун тартуулайт экен, бакай? Туура айтамбы? Балдар, көрдүңөрбү? Демек, биз качан гана таза аба менен дем алганда
жашоо көркүнө чыгып уланат экен балдар. Балдар айткылачы. Таза аба дагы кимге керек? Өз кишилерге, дагы өсүмдүктөргө, курт кумурскаларга, адамдарга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга да керек экен, бактарга, шаарга, баарыбызга демек аба керек экен, балдар. Абасы жок жашоону элестетүү такыр мүмкүн эмес экен, балдар. Сен мурдуңарды, оозуңарды жаап, деп алып көргүлөчү. Деп алатты экенбиз? Жок, көрдүңөр, бизге аба бизге аба дал ушундай, бизге аба керек экен, биз аба менен дем алат экенбиз, балдар. Тунуктугун карагылачы, Умар. Карагайлардын жашылдыгын карагылачы. Кандай көрктүү, таза аба менен дем алганда жаратылышыбыз да кооз болот экен, балдар, көрдүңөрбү? Ал эми биздин шаарыбызды карагылачы. Кандай көркүнө чыгып сулуу болуп турат. Көрдүңөрбү, балдар? Гүлдөрдүн жайнап гүлдөгөнүн карагылачы, балдар, көрдүңөрбү? Алма бак гүлдөп таза аба менен дем алганда түшүмдү көптөн берет экен. Жаратылышыбыз абдан кооз болот экен. Жыпар жыттанып, гүлдүн жыты бұрқырап, жаратылыш өзгөчө бир сулуулукка оролот экен, тартыланат экен, балдар. Демек, бизге таза аба керек бекен, балдар? Качан биз таза аба менен дем алганда жаратылыш сулуу болот экен. Балдар, менин экинчи суроом. Силер айткачы, балдар. Аба эмне болгондо бузулат? Фабрикалык түзүлгөн. Эмнелерден? Машиналар түзүлгөн. Дагы эмнелерден? Фабриканын түтүндөрү дагы эмне? Азамат таштандылардан, фабриканын чыккан түтүндөрүнөн, таштандылардан аба бузулат экен, балдар. Аба бузулганда карагылачыңар, силер айткан фабрика заводдордун түтүндөрү, машиналардын түтүндөрү. Абаны карагылачы асманда, балдар. Эмне болуп калат экен? Жер болуп калат экен, түтүн каптап калат экен, Балдар, бул жакта карагылачы, бул сүрөттө. Биздин шаар кандай болуп калат экен? Жер, көрксүз болуп калат экен, Жаман болуп калат. Жаман болуп калат. Болгон түстү тартуулап жатат, Ал эми аба булганганда жаратылышты карагылачы, балдар. Эмне болуп калат экен бактарактагы жалбырактар? Куурап, жалбырактары куурап калат экен, өспөй калышат экен. Өлүп калат экен, мына көрүңөр, жаратылыштагы абасыз, жашоосуз токтоп калат экен, Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Абаны кандай сакташыбыз керек? Кандай сакташыбыз керек? Таза сакташыбыз керек, Бизге чет өлкөдөн көптөгөн коноктор келгенде биздин жаратылышка абдан суктанышышат экен. Биз кооз өлкөдө жашайт экенбиз, балдар. Ошондуктан биздин жаратылышты таза сакташыбыз керек экен, Умар, Таза сакташыбыз керек экен жаратылышыбызды. Качан гана таза сактаганда айлана чөйрө өзүнүн сулуулугун тартуулайт экен, Аба жандуу жана жансыз жаратылышка дагы абдан керек экен, балдар. Балдар, эми мен силерге айтайынчы, бизди аба курчап турганын дагы эмнеден билсек болот? Бул эмненин жүнү, балдар? Бул эмненин жүнү? Бул куштун жүнү, Бул куштун жүнү. Куштун жүнү кимдерде бар? Эмнелерде бар? Индюкта, канаттууларда бар экен. Бул куш жүн, бул канаттуулардын жүнү экен, чымчыктардын, силер айтып аткан өрдөктөрдүн, индюктардын, балдар. Эми, балдар, бизди аба курчап турганын дагы куштун жүнү менен билсек болот экен, балдар. Мына карасак, өйдө көтөрүлөт экен аба, демек аба бар экен. А эгер биздин демибиз менен үйлөсөк, бул дагы бийиктеп өйдө көтөрүлүп учат экен, балдар. Көрдүңөрбү? Бизди дайым аба курчап турат экен, балдар. Балдар, айткылачы, биз силер менен бүгүн сабакта эмне кылдык? Эмнелерди билдик? Абанын келбети жок экен. Абанын эмнеси жок экен? Өңү жок экен, жыты жок экен. Балдар, биз силер менен каяка келдик?
Лабораторияга саякатка келип, абанын касиеттери жөнүндө көп нерселерди биле алдык, балдар. Биз эмне жасадык силер менен азыр? Тажирба. Силер менен тажирба жасап, абанын эмнеси жок экенин билдик. Өңү жок, келбети жок, жыты жок экен. Бирок аба бизге абанын жардамы менен биз эмнелерди сезет экенбиз? Жыттарды сезет экенбиз. Дагы эмнелерди угат экенбиз? Үндөрдү угат экенбиз. Балдар, көрдүңөрбү? Биздин жансыз жана жандуу жаратылышка дагы аба абдан керек экен, балдар? Андан эмесе, балдар, бүгүнкү сабагым аяктады. Силерге бактылуу балалык каалайм.